Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 3 май 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Мады тарапта жайгашкан, барыңыздар эле билген Башбулак айылынан сатыла турган 5 соток жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Жери тегиз. Анан ушундай үйлөрдүн саны дагы көп. Кызыл китеби бар, документи так. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Менимче сатылуучу жер участок көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Дареги мен турган жер тугандар, бул барыңыздар эле билген Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылында турам. Эгерде Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, Башбулакка киргениңиздерде мектеби айыл өкмөтү бар. Андан өткөнүңүздөрдө мына ушундай чоң Ош Алай трассасынын сол тарабында жаңы ачылган ушул Башбулактын самон мойкасын көрө аласыздар тугандар. Так, ушул жерден сиздер кирип, көпүрөдөн өтүп, түп-түз чыгып, ошол жаңы конуштун сол тараптагы 3-чү көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Ушул жерден баштап участокко чейин ашып кетсе 700 метр гана чыгат тугандар. Өтө сонун. Ушул жер участок сатка чыгып аткан учуру 5 соток, жери тегиз, 20га 25. 4 бурчтук сонун жерлерден бири экен. Анан тугандар, бул жер 5 кошкон эл, үйлөрдүн саны дагы көп. Анан ээсинин айтуусу боюнча ушул жер участоктон баштап жанагы Ош Алай трассасына самомойкага чейин 700 метр гана чыгат экен. Кийин келип көрүп кетесиздер. Негизи азыр бул жерден участок издегендер көп. Күн жылып, мына стройкалар дагы башталды. Байкадасыздарбы? Бул жактан үй тургузуп атат, мал жакта дагы үй тургузуп атат тугандар. Ээсине акча керек болуп атат экен, ошол эле себептен сатка коюп атам деп мага маалымат берди. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү жер участоктун алдына дагы келип калдым. Мына караңыздар. Могул жер, мен турган жер көчө, до конца кеткен көчө. Мына бул жака дагы түп-түз жогору жака кетет. Ушул көчөнүн эле боюнда тугандар. 5 соток болгондо границалары мына ушул казыктан башталат дагы. Мына байкап атасыздарбы? Ал жакта дагы бир казык турат. Бул көчө бою 20 метр. Анан ушул казыктан мына жогору тарапта дагы бир кичинекей казык бар экен. Ал көрүнбөй калат экен. Кийин жанына барганыңыздарда казык көрүнөт. Бул жагы узуну 25. Көчө бою 20 метр. Түшүндүңүздөр, 20га 25. 5 соток. Теп-тегиз тугандар. Эч кандай бир уклон жери жок. Сиздерге деле плюс кийин каалагандай фундаментти куюп, каалагандай үйдө Кудай буйруса сала бересиздер. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга сатылуучу жер участоктун видеосун жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар, убактылуу болсо да ушундай светти орнотулган. Анан суу маселесине келе турган болсок, бекеринен Башбулак деп айтылбайт. Жерде бир 35-40 метр каздырсаңыздар таза суу чыгат. Азыр бул жерде жашагандардын көбү эле таза сууну ошентип чыгарып алган. Розеткага сайсаңыздар, шлангыдан булактын муздак суусу 24/7 жакшы напордо чыгып турат. Где-то бир 200 миңге жакын акча кетет. Суу чыгарып иштеген балдар бар тугандар. Өздөрүнүн чоң аппараттары менен келип чыгарып беришет. Эми Башбулак дегенде мына аты эле айтып турат. Булактын башы деген сыяктуучу. Суу кеңири бул жакта. Жери тегиз, трассага жакын. Башбулакта билесиздер, мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Билесиздер, маршруттук каттамы бар. Шаарга жарым саатта жетип каласыздар. Баасы 1 миллион 300 миң сомго бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик.